Assalamu alaikum, qadırman görüşler, Misir Kej kanalının katалуучулары. 14 апрель 2022 жыл Ош обласы Карасу районуна караштуу 30 адыр айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган ушундай улактын үйүрдүн аты бар экен. Бул аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Бул атты айтып кете турган болсок, белгилүү биздин агалардын бири, балбан агалардын бири бул Жаныбек балбандын аты экен. Ушул аттан сиздерге маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу отуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, Жаныбек ага, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Эми бул атты сатууга чыгардыңыз. Ооба. Атыңыздан маалымат берип айтыңызчы. Алгач эле жашынан сурайлычы. Жашы канчада бул азыр? Жашы 6 Ошол башынан эле ушу кара сапкада ыкалады үйүрдө жүргөн. Алганмын. Анан өзүм ооруп калып, чаппадым быйыл. Улагынан жүгүрөт деп эми үйүрдө бир 5 жыл жүрүп, кулун эмесин атты алмаштырам деп саткандан алып койдум эле. Ушу үйүргө гарантия, желеде жүргөн, жакшы имерет деп. Канча бие менен жүргөн экен? 11-12 бие менен жүргөн экен. 11-12 бие менен. Парадасы кандай болду? Нак кара байыр. Таза кара байыр. Таза кара байыр да. Эми бул атты улакка чапса кандай болгудай? Өзүңүздүн тажрыйбаңызда. Улакка мен эми али галеба көрбөдүм. Ушу ашырып ама чабып жүргөндөрүн көрүп жүргөнмүн да. Галега кирет да балдар берип аткандай эмага мен бирок үйүрдө жүр, үйдөн келгенден бери мен өзүм ооруп калып чаппадым. Жай менен эле турду. Ама аясы өтө күлүк. Күлүктүгү жакшы эле, күлүк. Эгер улакка чабам дегендер болсо, улакка ham жүгүрөт, боло берет. Улакка ham кармап алып чапса ham боло берет. Жайлоолордо кармап чабып жүрүшкөн муну. Ден соолуктары ичип жегендер кандай болду? Жакшы. Жүрүшү бар мынандай, жорго жүрүшү бар. Бастыктары жакшы көрүнөт. Бастыктары өтө жакшы. Жайлоолорго карасам Эми ушундай токтоп турасың, жигит? Бир биздин сатуучубуз кыскача маалыматын берди, эми сиздерге мындай жакындан бир көрсөтөлчү. Жаныбар таза кара байыр көрүп турасыздар. Көрүнүшүнө караганда чыйрак көрүнөт ат. Туяктарынан көрсөңүздөр дагы болот. Соорулары ат азыр бир аз арыгырактай го, Ооба, жем мына кыйладан бери жем жебей эле турат, турусын айтайын. Жем түгөнүп алып, ошо азыр эмеде жеми жок эле тургоп эле турат. Көккө байлай элекпиз. Эгер жем десе, жем берсе болсо жакшы. Азыр ошол жеми жок почти 1,5 айдан бери жеген жок. Сен жеп аткан кышында жем берип, кышында семизди да. Кече ошо жемди садым тартып койгондон кийин токтотуп койгондон этин ташап берди. Демек атты ден соолукка байланыштуу өзүңүз мине албай сатып атыпсыз да? Ооба, ошо. Сатып атам. Азыр 1-2 коёр көрсөк болобу? Же ат туруп калды деп калдыңыз? Туруп калды. Болсо, өдөккө карап, жылдый карап кое берсинби? Бир коёр койсоң болот, өтө көп чаппайбыз, эми бир коёр көрөбүз. Кеде алдыга. Чап ошол жактан, мына өйдөдөн. Мына эч көрбөдүм, Өйдөдөн бир кое бердим мына. Жигит бир аз жаштык кылып коёт окшойт, а? Атын жаш болот, Болот, жакшы. Көп кыйнабайлы атты. Чуркашында жаныбар сөз жок, жакшы чуркайт экен. Эми муну баягы улакта чоң аттардын артынан эңилип алганга алып кирсе болду да, Болот, көп кыйнабайбыз атты, болду. Жакшы. Көрдүк, ден соолуктарын, чуркагандарын көрдүк. Эми аттын баасын өтөлчү, канча деп турасыз баасын? Эми баасы менде мына базарга эле жакындап эле айтайын. 200 000. Сомго 200 000 деп атасыз. Доллар, ооба, аттын өзүнө жараша пулу. Сүйлөшүүлөр болобу, жакшы кардар келсе? Жакшы кардар болуп, сүйлөшүп, ама үйүрү гарантия, желеде жүргөн кулундар менен. Имериштери өтө жакшы имерет. Жерлерде. Ушундай урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 200 000 сомго коюлуп жатат. Эгер жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Misir Kej каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар.
Kийинки чыгарсарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.